Радио Гармандар, биз дал ушул мүнөттөрдөн тарта Facebook'дагы түз эфирден чыгып баштадык. Демек, Facebook'тан дагы Кыргыз радиосунун өздүк баракчасынан көрүңүздөр деп жалпыңыздарды чакыралы. Көктөм кечи программасы конок келди. Кофе ишели түрмөгү менен уланат. Ооба, Facebook'ка чыкканыбыздын дагы себеби анткени биздин кызыктуу коногубуз студиядан орун алды. Ушул мүнөттөрдөн тартып коногубуз катарыбызга кошулуңуздар. Ал эми келген мейманыбызды тааныштыралы. Көптөн күткөн мейман, буга чейин канча убакыттан бери чакырсак деп ниет кылып жүрдүк эле. Албетте шартка жараша бүгүн буйруган экен. Бир канча китептин автору, тренер деп айталы, өзүн өзү өнүктүрүү жаатында, чечендик өнөр багытында клуб түптөп бир канча инсандардын жашоосун жакшы жагына өзгөртүүгө таасир берген инсандардын бири Чыңгыз Исмаилов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы Кутман, кечиңиз менен? Саламатсызбы Умсунай, саламатсызбы Чыңгыз. Сиздерди көрүүгө абдан чоң кубанычтамын. Анткени дал Умсунай менин ийгилик жолу деген китебимди үн менен окуп чыгарып бериптир да. Мен аны өзүм билбейм деп кой. Бир эле окурманым айтып атпайбы, Чыңгыз сенин электрондук китебиңди окуй албай көзүм жетпей койду. Рас эле YouTube'ка чыгарып коюп турсуңар аудио китеп деп жанан. Ким чыгарыптыр деп таң калып карасам эле, Центр слабовидящих, слабослышащих дегендер окутушуптур атайын бюджет бөлүпчү. Анан абдан жакшы болуптур деп ошондо анан Умсунайды эми тааныгам да. Бирок көргөнүнө биринчи жолу көрүп атам да. Жакшы. Кубанычтабыз. Ошол китебиңизди окуганда өзүм үчүн дагы жакшы сабактарды алганмын. Сиз айткандай тең мүмкүнчүлүктөр деген социалдык борбор атайын көз азиздер үчүн буйртма берип окуткан эле. Ал жактан дагы жакшы пикирлерди топтогон китептердин бири болду. Албетте биз дагы сизди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Эми маегибизди, кебибизди баштайбыз. Ооба. Эмнеден баштайлы кесиптеш? Соңку жаңылыктан баштаганыбыз дурус го деп ойлоп атам. Анан акырында анан нарылап тереңдейбиз. Буйрса. Мына ушул жакында эле жакшы бир чоң милдетти деп коелу, мойнуңузга алып бир жакшы ишти баштап, ошону аркалап, жалпы элдин бир китепке болгон кызыгуусун бир чети арттыруу үчүн, бир чети дагы бир жаңылык жаратуу үчүн бир чоң ишке бел байладыңыз эле. Ошол иш жөнүндө кеп кылалы. Бул идеяны кайдан алып, анан кандайча ишке ашырайын деп калдыңыз? Буга чейин Кыргызстандын практикасында ушул нерсе болгон бекен? Бул негизи жаштар үлгү менен тарбиялат экен, үлгүнүн аркасынан аракет кылып бир ийгиликтерге жете алат экен да. Ал студент кезимде 2-3 курста ойго келген. Жаштарды кантип таасирдүү китеп окутуп, ушул китеп окуу мода дегенди кантип киргизе алам деп көп ойлонуп, президентке кат жазгам 3-курсумдачы. Ал президенттен мен жооп бербейт деп ойлосом, администрациядан чалып атпайбы, Чыңгыз сиз ушундай долбоор жөнөттүрсүз, миграция министрине жөнөтөбүз депчи. Мен анан министр миграцияга келсем, еще табличканы коюп коюптур, болгону 5 мүнөт сүйлө депчи. Анан ошол жерде оюмду топтоп аракеттенип айтып берсем, жакшы, анан мындай анан долбоорго катыш деп эле койду. Мындай мен күткөндөй болгон жок да. Мейли дагы кандай кылса, ал жакта эмне деп жаздым эле. Жаштарга үлгү бере турчу сонун окуялардан турган китептерди тандап алып, көп өткөн жолдорго столиктерди коюп, арзан баада саткыла. Жаштар окуп алып, таасирленип, сонун бир жаштар чоңоет дегенде укпай коюшкан. Анан арадан 12 жыл өттү да. Анан азыр ошентип столдорду коюп алып китептерди сатып атпайбы? Демек 12 жыл алдыга өтүп кеттирмин да. Ошон үчүн бул рекорд коюудагы жаштарга бир аз дагы болсо үлгү болсун, таасирленсин, китеп окусун деген ойдо болгон да. Баштан эле ушундай рекорд жаратууда китеп багытында жасайм деген ой болду эле? Эң биринчиден ушул жаштарга бир окуу жагынан таасир берсем деп көп ойлондум да. Анан кантип менин сөзүм көпкө чейин жетет деп ойлосом, дал ушул китептерди айтып берүүдөн мындай күчүм жетет экен да. Анткени 5 жашыман баштап окуп баштадым да. Көрсөм 3000 китептин тегерегинде окуп турмун, бирок ичинен 150 китеп гана менин жашоомо аябай жакшы таасир бериптир да. Ошол 150 китептин купуя сырын ачып берип, ошо коддорду айткыча, Кудай буйруса бир 48-52 саат болот деп эле аракет кылып сүйлөп баштагам да. Даярдык биринчи кандай жүрдү? Анан мисалы
бул ишке кадам таштоо дагы оңой эмес, анткени Ооба. ден соолук жагын ойлош керек. Китептер, мисалы китептерди да сизге жардамчы болуш үчүн атайын материалдарды бир даярдап алдыңызбы? Айтор даярдык учуру канча болду? Даяр негизи тетиги ковидке чейин эле койсом да ойлоп жүргөм, анан ковид болуп калып, бүт жабылып калып, актуалдуулугун жоготту. Ковид бүткөндөн кийин эле бир манасчыбыз рекорд койду, анан мына сонун болуптур. Уже жол ачылды деп койдум дагы. Бир датаны коем дагы, кой даяр эмесин дагы даярданайын деп жылдырып коем. Анткиче дагы бир манасчыбыз рекорд койду. Анан мен кой жылдыра бербейин деп негизи 2-3 жолу жылдыргам. Анткени бул жака даярдык өтө күчтүү керек экен да. Анткени сен мейли элдердин көңүлүн өзүңө бурдурдуң да, анан бул Чыңгыз эмнени сүйлөдү деп туруп маанисин карайт да. Анан сөздүн мааниси жок болсо анда элдерди иренжитишиң мүмкүн да. Ошондуктан даярдык өтө көп болду. 3 ай тынбай даярдандым. Иш чарага аз калганда 2 жума атайын мейманканага көчүп барып, жалгыз күндүр-түндүр дагы даярдандым да. Ошентип отуруп анан 48-52 саат сүйлөй бермекмин. Бир гана 30 сааттан кийин такыр эле үнүм чыкпай калды. Ошентип анан 30 саат болуп калды да. Бул үндүн ооба чыкпай калуусу негизинен бар, баягы дем алуу туура эмес болуп калса, же болбосо кандайдыр бир үндү баштаганда туура эмес ыкма менен баштап алсак, байланыш, связкалар деп коет орусча. Ошол нерсеге күч келип калышы мүмкүн. Сиздики болгону сүйлөгөндөн эле чыкпай калдыбы же ошондой бир кичине калпсыздыктар кетип калыптырбы? Ушул жагын эске алдыңыз беле башта? Мындай экен да, сен 100% идеально даярдандым деп ойлойт экенсиң, бирок күтпөгөн жерден чокуга жеткенсиң да. Бул жакта деле ошондой болду да. Мен эң башталышында туура айттыңыз, туура эмес баштап алдым. Неге дегенде петличный микрофон болчу, колум менен жестикуляция кылышым керек болчу. Микрофон кармабайчы. Петличный микрофондун звугу ылдый чыгып калыптыр. Анан мен сүйлөгөндө үнүм угулбайт деп, мындай кыйкырып үнүмгө күч келтирип алыптырмын. Ошентип тынбай 6 саат сүйлөптүрмүн да. Анан 6 сааттан кийин эле байкап анан звукту бир аз өйдө кылганда, ошондо балким башын жакшыраак өзүм келтирип алганда балким жакшы болуп калган. Ооба. Кесиптешиме ошо жана эле айтып аттым эле, ошол Чыңгыз байке бир болсо ошондой катуураак баштап алды үнүн депчи. Анткени биз дагы мына жакшылыктарды алып барабыз, ар кандай иш-чараларды алып барабыз. Ошондо 5-6 саат кызмат кылганда чын эле эгер аппаратура начар болсо, эгер акустика начар болсо, эл көп болсо кыйкырып сүйлөшкө туура келип калат. Ошондо сиз айткандай 5 саат менен 5,5 саат менен үнүбүз отурат. Анан 6 саатты араң чыдап барып туруп анан жаап кетесиз. Ошол сыяктуу бир күч келип калган болуш керек деп сездим. Болбосо эгер өзүңүздүн ыкмаңыз менен жай баштаган болсоңуз, балким өзүңүз коюп аткан чектен да качмактырсыз. Ал эми колдоочулар барып сиз айтып аткан китептер жөнүндө угуучулар кимдер болду? Алардын агымы кандай болду? Биздин 10 жылдан бери жакшы бир катташуубуз бар, чоң досторум келди. Ал 7 ирет бокс боюнча чемпион, дүйнөлүк чемпион Орзубек Назаров келди. Стиль боюнча, дизайн боюнча белгилүү дизайнери Замира Молдошева келди. Саякат туризм компаниясынын негиздөөчүсү Таалайбек байке келди. Маданият министрлигине да ыраазычылык билдирем. Ушул эфирлер боюнча, маалымат жаратуу боюнча аябай жакшы жардам беришти. Анын ичинде ошо Бакыт мырза, Таалай мырза, Союзбек досум болот. Ушулар. Андан кийин бир адамдан бир китеп деген долбоору да бир аз кол кабыш кылышты да. И эң башкысы Илгир жаштар уюму волонтер болуп аябай жакшы жардам беришти ошо жерде кызмат кылып. Кадимки жарандардагы барып кызыгып угуп отургандар болсо керек эле. Негизи мындай болду. Мен кофейня Адриана менен жанагы раритет китеп дүкөндөрү менен партнер болдук да. Алардын бүт филиалдарына койдум стендтердичи. Аерден кызыгып көргөндөр болду. Көбүн эсе жана менин видеолорумду көргөндөр, курстарыма катышкандар, ошолор түнү бою отурушту да, уктабастан там 10-15 мүнөт уктап кетет, кайра ойгонот, кайра угат, ушундай болду да. Баса сиз өзүңүз уйку жагынан кандай болду? Уйку жагынан мыкты болуп, такыр уйкум келген. Маселе болгон жок. Энергиям сонун болуп, такыр уйкум келбей, тим эле сүйлөй бергим келди да. Бир гана үн чыкпай калды. Ооба, эми буюрса, муну негизи кайра жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү бар болду да сизде? Негизи эле дүйнө боюнча 30 саат эч ким мынтип тынымсыз сүйлөптүр. Биз азыр Гиннеске заявка бердик уже.
3 айдан кийин жообо келет экен да. Вот. Бирок эгерде бул рекордту жаңылануу кылыш керек болсо, мен Кудай буйруса эмдиги жыл дагы аракет кылам. Анда жанагыл бүт нерсени учетко алып туруп, балким ошо 50 саат деле сүйлөйм да. Эң сонун. Ал эми кайсы китептер жөнүндө сөз болду? 150-нү тизмелеген экенсиз, Эң биринчи биз азыр жердин катмарлары бар да, эң өйдөндө катмар жана китеп окуп баштагандар үстүндө жүрөт да, жана подсознание может всё, богатый папа дегендерчи. Бирок тереңдей баштаганда эң тереңинде аңгемелер, мифтер, легендалар турат. Анткени Чыңгыз Айтматов ошол легендалардан таасирленчи да. Көп эле чыгармаларында ошо легенда основа калат да. Ооба. Ошон үчүн мен дагы акыры ушуларга келдим. Жанагы легенда, мифы деген булар түзүлүшүн эч ким билбейт. Балким 10 000 жыл өттү, балким 8 000 жыл өттү. Ушуга чейин эле актуалдуулугун жоготпойт. Аябай чоң бир купуя сыр коддор бар да. Ошон үчүн мен эң биринчи Месопотамиянын, Египеттин, байыркы Грециянын миф легендаларынан баштадым да. Ар бир эпос болобу, миф болобу айтып берип, ошонун купуя сырын ачып бердим да. Вот, ошон үчүн өтө кызыктуу болуп, элдер кеткиси келбей угуп отурду, бүт жумуштарын тыштап коюп угушту да. Кыргыз адабиятынан бар беле? Кыргыз адабияттан Чыңгыз Айтматов болду, эпос Манас болду, и Байилиновдун Ажары болду да. Жакшы, жакшы чыгармалар. Эми өзүңүздүн китептериңизге дагы келели. Мына менин колумда Кыял берүүчү, сиз байкабаган кереметтер жөнүндө китеп деп колумда китеп турат. Биз байкабаган кандай кереметтер болушу мүмкүн? Негизи эле биздин көзүбүз биз тааныган, билген нерсени гана көрөт экен да. Бул чай, бул телефон, микрофон деп муну тааныйбыз, билебиз, аныктамасы бар, ошондуктан көрүп атабыз да. А биз көрбөгөн нерселер көп экен да. Ошон үчүн жанагы байыркы Греция, Месопотамияда, Египетте эң башкы код көзүңдү чоңураак ачып, көрбөгөн, карап аткан нерсени көр деп түшүндүрөт да. Ошондуктан ал жакта мисалы үчүн Мардук деген эң байыркы, эң чоң башкы кудай болот, анын 4 көзү болот да. Ошон үчүн сен 2 эсе көбүрөөк көрсөң деле мурун көрбөй жүргөн мүмкүнчүлүктөрдү көрө баштайт экенсиң да. Сиз деле азыр жүрөсүз, анан 10 жыл өттү деп кой. Кылчайып карап, ошону билбептирмин, көрбөптүрмүн деп өзүңүз таң каласыз да. Ошондуктан азыр деле кереметтер, мүмкүнчүлүктөр миллион, биз бир ганааны көрө албай атабыз да. Ошон үчүн аз да болсо менин ой пикирим менен көрсөткөн бир мүмкүнчүлүктөрдү камтып кеткем да. Бул буга чейинки акыркы китептериңиздин бири экен, 23-жылы жарык көрүптүр. Канчанчы китебиңиз? 8-чи китеп го. Негизи даже эсебимде эле чыгып кетти. Анткени соавторствода 2 китеп жаздым да. Орзубек Назаров менен 1 китеп жаздык. Анан дагы бир юрист досум бар. Москвада өзүңүздү кантип алып жүрүшүңүз керек деген, анда да соавторство китеп чыккан. А өзүмдүн накта китептерим где-то 7-8 болот да. Көбүнчө нерсе кандай багытта? Өзүңүзгө көркөм адабият боюнча 2 китеп бар, калганы бүт эле ушул жашоодо колдоно турчу билимдер да. Ал эми ушул жашоодо колдоно турчу билимдер дүйнөсүнө сиз өзүңүз качан келдиңиз эле? Мен ушул 3-курста Славян университетинде чечен дүгөнөр клубун ачканда студенттер мага суроо бере баштады да. Кантип кесипти тандайм, кантип убактымды коротом, кантип максат коем. А мен билбейм да. Мен Кудай буйруса муну тактайын, анан сиздерге жообун берем деп туруп изилдеп баштайм да. Ошентип бир эле суроого 2-3 жума кетет. Бирок ушунчалык маалыматты топтоп алып, аны жуурултуп, өзүмдүн көз карашым менен кайра айтып берем да, мындай кылыш керек экен депчи. Ошентип отуруп 3-курстан 5-курстун аягына чейин жалаң ушундай кызыктуу жашоолор өттү да. Алар суроо берет, мен издейм, жооп берем. Анан кээ бирөөсүн жашоомо колдонуп көрөм, действительно бир жыйынтыгын берет. Ошентип анан университетти бүткөндөн баштап азыркыга чейин абдан кызыгам да. Бул актуалдуу, заманбап, эң керектүү билим. Жакшы, эми жогоруда курстарым деп калдыңыз. Азыркы учурда кайсы багытта окутуп келе жатасыз? Кимдерге арналат? Кандай багыттарда?
эң башында бул чечендик өнөр боюнча баардыгына сабак берчүмүн да. Анан убакытым жетпей калып бир эле категорияны калтырып койдум. Бул бизнестен саясатка барам деген адамдарга ошо жеке сабак берем, ораторский искусство деп коебуз, ошо боюнча. Калган адамдарга 14 жаштан 75 жашка чейин 10 күндүк базалык онлайн курсум бар да. Аны мен өзүмдүн 15 жылдык билим тажрыйбаман системалаштырып 10 күндүк курс кылып койгом. Ал жакта ушунчалык керек тигил мектептен, университеттен албаган билим да. Анан тиги асманда уча турган дагы эмес, мындай реалдуу жашоодо пайдалана турган билимдер да. Мисалы, эми учкай бөлүшүп кетпейсизби ошол билимдериңизден? Мисалы, бизнестен саясатка барууда эмнелерге көбүрөөк көңүл бөлүш керек? Негизгилери. Анан ошол жалпы баягы кишилер үчүн арналган курсуңузда дагы окуу жайдан, мектептен берилбеген кайсы билимдер бар? Мындай бир учкай айта кетсеңиз. Учкай эң мындай маңызын айтып берейин. Мисалы үчүн бизнестен саясатка барам деген адам эң биринчи кайсы көйгөйдү чечкенге менин салымым жардам бере алат. Мен кайсы чөйрөдө өзүмдүн тажрыйба билимимди кошуп бир көйгөйдү чечкенге жардам бере алам деген көз караш менен барыш керек да саясаткачы. Ошентип мен жанагы саясатчынын жеке брендинде иштеп чыгам да. Дайым ошонун күчтүү тарап тажрыйба билимине карап туруп образ түзөбүз да. Сүйлөгөн сөзү, жазган посту бүт ошого дал келиш керек да. Жөн эле тиги өзү билбеген такыр, түшүнбөгөн нерсени сүйлөбөш керек. Өзү чече ала турган, билген нерсени айтып башташ керек да. Бул саясаттар боюнча. Жөнөкөй адамдарды алсак, көп айтат да, бизнес кылыш үчүн көп акча керек деп эле жазабай отура берет да. Бүт жанагыл түбөлүк аябай жакшы фундаменти бекем бизнестин баары аз акча менен башталат да. Ал эң биринчи билим, тажрыйба, анан каалоого байланат экен да. Мына ар бир адам, сиз мисалы үчүн бизнес ачам десеңиз, сиз звуковой, звукозаписывающий студия болобу, же болбосо ушул аудио озвучка студия болобу, ушундай бизнес ачсаңыз, сиз алып кете аласыз да, аз деле бюджет мененчи. Ошон үчүн любой нерседе эң биринчи энергия, убакыт, билим кайсы багытка кетсе, ошол багыттан жеке ишкерлик же бизнес кылыш керек да. Бизде өзү убакыт, энергия, билими менен тапкан чөйрөдөн акчасын алып туруп, такыр билбеген жака ошол акчасын салып бизнес кылам деп ойлойт да. Банкрот болуп, наоборот жок болуп, карыз болуп отуруп калат. Наоборот сен ошол акчаны кайдан таптың? Акчаны ошо жака салып, ошонун масштабын чоңойтуп, сапатын жогорулатсаң, анда болот да иш. Маселен жанагы саясаттагы ыкма боюнча сурагым келип атат. Ошол башталышыба өзү билген темадан башташ керек деп атпайсызбы? Бул жайылып отуруп эле ар бир теманы камтып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп береби анан ошол кишиге? Өзүнүн билген сферасын жакын жагынан алыш керек да. Улам мынтип кеңейтип отуруш керек турбайбы акырында? Жана таасир берүүчү деген адам бар. Анан жөн эле мындай мечтательдер бар да. Таасир берүүчү адам өзүнүн кайсы жерге таасир бере алат, ошол тегерекчени карайт да. Мисалы үчүн мен балама жакшы тарбия бере алам, кардарыма жакшы мамиле жасай алам, бул мен таасир бере алам. Эгер Турцияда жер титиреп кеттир, байкуштар десем, мен аларга таасир бере албайм деп, кантип таасир бере алам? Андан көрө таасир бере ала турган тегерекчеме фокусту кармашым керек да. Ошон үчүн бул саясатчылар деле ошондой специалист по всем вопросам болуп кетишет, билбесе делечи, мынтиш керек. Ал эмнеге антип атат? Анткени бал топтош үчүн да. Бул туура эмес. Андан көрө фокусун ошол таасир бере турган жерге кармай берсе, 5 жылдын ичинде кадыр барктуу депутат болот да. Көз карашта кеңейет дегендей. Жакшы, сонун акыркы жылдары Кыргызстанда эмес, чет жерде жүрдүңүз. Кандай иш алып бардыңыз? Эмне менен алек болдуңуз? Эмне себеп болду чет жерде жүрүшүңүзгө? Анан ошол жакта жүрүү менен дагы да болсо мындай бир көз караштарыңыз өзгөрсө керек. Негизи эле адамдарда бөлүнөт экен да. Жеке ишкер, бизнесмен, инвестор болупчу. Жеке ишкер бир гана байкуш өзү директор, өзү иш жазайт, өзү сатат, бүт бардыгын өзү кылат да. Андан кийин бизнесмен уже элдерди башкарыш керек. Туура позиция коюп, алардан туура мындай аткара турган максатты коюп, анан
требовать этиш керек да, кылдыңбы депчи. Анан мен ошо бизнес сферасында действительно меники эмес экен да. Анткени мен өтө ак көңүл экенмин. Орусча добрый деп коет да. Сен кылдыңбы деп мынтип тура албайт экенмин. Талап кыла албай. Анан тигили ушунда акча бере турасызбы десе бере берет экенмин. Ошентип атып канча деген кызматкерлерим байкуштар менден акча алып, өздөрү иштебей эле карыз калып анан төлөй албай калып калышты да. Менин чөйрөм билген жагым бул инвестиция экен да. Мен акчаны кайсы жака салсам жоготпой үстүнө аз болсо дагы пайда алып келе алат, ошону көрө алат экенмин. Ошентип буйруса азыр ошол эле Дубайдан квартираны алып туруп, анан кайра аны арендага берип койсоң, аябай пайда жакшы экен да. Риски да жок экен. Ушундай инвестиционный чөйрөгө келип алып, убактым да кенен болуп калды, акчаны да жоготпой калдым, ден соолугум ана жакшы болуп атат. Буйруса бүт тараптан жакшы да. Жакшы. Чет жерлерде жүрүп, мекендин кадыры башкача билинет деп калат. Сагынган учурларыңыз болдубу? Эми мен көп деле ал жерде жүрбөйм да. Мен көп болсо бир 2-3 ай жүрөм, кайра бул жакта эле Бишкекте. Анан кайра 2-3 ай. Негизи мен Москвага барганда тыгызыраак иштеп калдым. Москвада 3 жыл жүрдүм да. Мекендин кадыр баркы ушундай билинет. Мисалы үчүн Москвада мен көп болсо 9 ай чыдайм да. Канчалык иш сонун болуп атса дагы, элдер аябай эле кол чаап турса дагы 9 ай эптеп чыдайт экенмин да. Анан 9 айдан кийин келип эле жанагы легенда деген сууну алып алып ичип рахаттанып ушунчалык сонун болгон да. Жакшы. Эми Туркияга сапар тарталы деп турат экенсиздер. Кандай пландар менен, кандай максаттар менен? Ал мындай болуп калды. Мен деген негизи эле жөн эле бир жерде отура берсең, кадимкидей дүйнөң таанымың мындай кысталып эле бир тарып мындай эркиндикти жоготуп бараткансый берет экенсиң да. Ошон үчүн мындай план койдум да, ай сайын мурун сейилдебеген барбаган жака барам депчи. Буйруса бул айда Турция болсо, эмдиги ай мисалы үчүн Вьетнам болот. Андан кийин ушинтип кете берет да. Бир айда бир көрбөгөн жака барабыз депчи. Анан өзүм эле бара бербей, единомышленник деп коет да, көз карашы бирдей адамдар. Ошолор менен бириктешип алып, кичинекей чакан топ 7-8 адам болуп алып, чогулдурсак сонунда. Бул жер таануу, эл таануу максатында эле. Ооба да. Жакшы. Эми мына ушунча жерде жүрүп, кесиптешим айткандай баягы көз караш дагы өзгөрүп, бир топ өсүүлөр болуп келди. Кыргыз жаштарына, кыргыз коомундагы ушул азыр мына таасир этип аткан жаштарга эмне кеңеш айтат элеңиз? Эмнени түздөшүбүз керек? Эми түздөй турган маселе көп болуш керек бизде. Эң биринчи баарын айтат элем да. Азыркы жаштар дароо эле ала калсам дейт да. Мындай узак ойлонбой эле азыр эле болуп калса, дароо болуп калса, эчтеке мээнет кылбай эле ала калсам дейт. Бул эң чоң жаңылыштык да. Ошентип 10 жыл өтөт, 15 жыл өтөт, эч мындай көзгө көрүнүктүү иш кылган эмес болот. Элге эч кандай пайдасы тийген эмес болот да. Ошон үчүн мен азыр айтат элем, күнүмдүк удовольствие, рахатты кое туруп, күн сайын бир жертва кылыш керек да. Мисалы үчүн дискотекага барбай коюп, жарым саат китеп окуу, бул уже жертва да, бүгүнкү сенин жертваң. Азыркы удовольствие менен жертва кыла берсең, келечекте сен ушунчалык бүт жагынан бардыгы болот да. Вот, ошондуктан мен айтат элем, ар бир адам мындай 20 жыл алдыга көрүш керек дагы, Кудай буйруса 20 жылда мен кылган эмгегимдин үзүрүн жейм, кадыр баркка жетем деген ушундай көз караш болуш керек. Ан үчүн азыр аламды токтотуп берем дегенге көп таасир коюш керек, эме фокус коюш керек да. Канчалык көп бере алам, канчалык баалуулук жарата алам, канчалык элдин көйгөйүн чече алам. Ошону эле ойлонуп эле алдыга кете берсең, анан уже үзүрүн бере баштайт да. Жакшы. Жакшы кеңеш. Ана мына дегенче ошентип убакыт дагы соңуна келип калды. Чындыгында кызыктуу маек болду. Сизге ыраазычылык билдирели. Эми алдыда ай сайын барам деп аткан жерлер чын эле жүзөгө ашсын, өзүңүз менен катар ошол Кыргызга бир жакшы кызмат кыла турган жаштарды кошо алып барып, алардын да көз карашынын өзгөрүшүнө дагы салым кошуңуз. Анан рекордду күтөбүз буюрса 3 айдан кийин жыйынтыгын угат экенбиз. Болбосо 1 жылдан кайра өзүңүздүн аракетиңизди көрөт экенбиз, айтор. Ийгилик каалайлы.
Албетте жаштардын өзгөчө жаштар эмес, мен баамымда жогоруда эле айтып өткөндөй ийгилик жолу китебин окугандан кийин билдирүүлөр калтырып атты. Менин жашым ушунчада, жашым 60 канчада, жашым 50дөн ашты, ушуга карабай мен жаштардан үлгү алып атам, таасир алып атам деп айтор кайсы куракта болбосун сиздин аракеттериңизди баалап, билим дүйнөсүнө келип өзүн өзгөртүү менен чөйрөсүн өзгөрткөн инсандар болуп атат. Мына ушундай өз салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Ийгилик каалайбыз. Дагы көп китептер, эмгектер жарала берсин сизге. Мен да кошо кетейинчи. Дары жанагы рекорд маалындачы 65-70, анан эң улуу 75 жаштагы апа келип отуруптур да. Анан сахнага чыгып сөзүндү айтты да. Мына мен 70ке чыксам дагы ушул аябай жашоого пайдалуу кеңештерди угуп атам, аябай ыраазымын депчи. Кеч эмес. Ошон үчүн мен ойлойм да, бул эгерде адам өзүнүн мындай билем дегенин тыштай туруп, бул эмне сүйлөп атат деп угуп көрсө, сөзсүз бир пайда алат да. Биз көп учурда мен билем деген жерден жаңылат экенбиз. Мына ошондон билбегенибизди билдирип коет экенбиз десек болот. Сизге рахмат айталы. Албетте баарынан баалуу бул убакыт дейт. Жарым сааттык убактыңызды Кыргыз радиосунун угармандары үчүн арнадыңыз. Арышыңыз кеңейе берсин. Ийгилик Кыргызда сиздей уулдар, жигиттер арбын болсун. Сизге дагы ыраазымын, анткени сиздин дагы YouTube каналыңыз бар экен да. Ал жакта канча деген китепти окуп берип, элге пайдаңыз тийип атат да. Анан жалпы Кыргыз радио угармандарына баардыгына дагы бекемден соолук, узун өмүр каалап кетейин. Сиздерге дагы ушул кызмат кылып аткан командаңыздарга дагы аябай чоң ийгиликтерди каалайын. Кудай буйруса, жакшылыктар гана боло берсин. Ооба. Тилегиңиз кабыл болсун. Ардактуу радио угуучулар, бүгүн бизде мейманда бир нече китептердин автору, тренер, жеке ишкер деп айталы Чыңгыз Исмаилов болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен Көктөм кечи программасы дагы соңуна чыгат. Кызматыңыздарда Умсунай Өсөрова жана Чыңгыз Рыскелдиев болду.